Салам достор. Кутман күн. Бир адам мен али жашмын, ден соолугум дагы чын, жакшы жумушум, үй бүлөм баары бар. Кудайдын мага эмне кереги бар деген экен. Демек угарман, бул адам каарып, алдан күчтөн тайып калганда, колунда болгон нерселеринен ажырап, башына кыйынчылык келгенде гана Кудай керек болот экен да. Ооба, дал ушул темада бүгүнкү жаштарга арналган уктурууда алдыңкы убакыт ичинде силер менен баарлашмакчыбыз. Чынында эле жаш кезиңде Кудайга кайрылуунун эмне кереги бар? Каарыганда, окуумду, иштеримди бүтүрүп, үйдө отуруп калган кезимде эле жетишем. Азыр болсо жашмын, бир аз кое турайын, ден соолугум бар, күч кубаттуумун деген сөздөрдү угуп, же болбосо өз оозуңардан деле чыккан күн болгон болсо керек. Эмнегедир жаш күнүбүздө Кудайга кайрылсак өзүбүздү утулгандай, ийгиликке жетпей калчудай ойлойбуз. Мисалы, кесиптеш, мына сен жашсың, күч кубаттуусуң, сага эмнеге Кудайдын кереги бар? Анткени мен жашмын, тажрыйбасызмын. Мени жашоомдо жетектей турган, мага туура жолду көрсөтө турган бирөө керек. Ошол себептен мен Кудайга муктажмын. Кымбаттуу угармандар, силер да биздин "Мен али жашмын, Кудайдын эмне кереги бар" деген сурообузга SMS аркылуу керек же керек эместигин жазып, биз менен бөлүшсөңөр болот. Кандай деп ойлойсуз угарман? Кудай бул дүйнөнү башкарып, жетектеп турбаса, эгерде Кудай биздин жашоодо жок болсо, анда жашоонун эмне кереги бар? Кээ бир жаштар эмнеге жаш күнүнөн Кудай жолуна түшкүлөрү келбегенин дагы себептери бар экен. Алар эгерде жаш күнүндө Кудайга кайрылып, жашоолорун арнай турган болушса, көп нерседен баш тартуу керектигин жактыра беришпейт. Мисалга, ичимдик, достор менен шаңдуу жашоону өткөрүү, чылым чегүү жана башка ушул сыяктуу нерселерди токтотууга, ак-караны айырмалоого туура келет. Деги эле Кудайды ээрчүү бул күнөөлүү табиаттын каалоолорун четке кагуу дегенди түшүндүрөт. Жаштар эмнеге кызыктар деген сурамжылоого 41 жаш адам катышып, мындай статистика келип чыккан экен. Жаштардын 50% интернет, телефон жана башка ушул нерселерге, 18% баарлашууга, 6% болсо акчага, 2,5% китептерге, дагы 2,5% башка нерселерге, 20% болсо жогорудагылардын баарына. Кызыктуусу, Кудайга жана ыйык китепке кызыккан жаштар жок. Менимче, бул статистика бизге көп нерсени айтат. Жана "Мен али жашмын, Кудайдын мага эмне кереги бар" деген жаштардын катарын толуктап турат. Адамда стереотиптүү ой жүгүртүү жашагандыктан, жаш улан кыздардын Кудай жолунда, өзгөчө жыйындарда жүргөндөрүн көрүп, кээ бирөө "Сага эмне бар? Ал жакта жалаң карлар отурат да" десе, башкалары "Сенин жакындарың ооруп жатабы" деген суроолорду узатышат. Бул албетте кыргыз элинде айтылган "башы оорубаган кишинин Кудай менен иши жок" деген учкул сөзүнө туура келет. Жана кайбир адамдар чындыгында эле баштарына кыйынчылык, оору сыркоо келгенде, керек болсо илимдин дагы, медицинанын дагы күчү келбей калганда жардамды Кудайдан издей башташат. Ырайымдуу жана абдан боорукер Кудай жардам сурап ага кайрылган ар бир адамды четке какпайт. Бирок ошондой кыйынчылык келгенге чейин Кудайга кайрылбай жүрө берүү бул туурабы? Кандай деп ойлойсуз? Албетте жок. Бул жердеги жашоо түбөлүктүүлүккө салыштырмалуу өтө эле кыска. Ал эми бул жашоону каалаган нерселер менен толтурсак болот. Бир адам бул жашоону дарыяга, ал эми адамдарды өз кайыктары менен ошол дарыяда сүзүп бараткандарга салыштырган экен. Жаш бир адам бул өмүрдү поездге салыштырыптыр. Балдар, жаштар, карылар, айымдар жана мырзалар өмүр деген аталыштагы поездде бара жатабыз. Ар ким ар кандай вагондо жайгашкан. Бири люкста жайгашса, бири эконом классында, бири болсо бизнес классында. Кээ бир жүргүнчүлөргө вагон ресторандын эшиги ачык, кээ бирөө болсо ал жакка кире алышпайт. Бирок баарыбыз бирдей социалдык абалыбызга карабай бул поездде бара жатабыз. Поездди баарыбыз эле билебиз. Вокзалдардан көрүп, же дос туугандарыбызды узатып, тосуп, же өзүбүз дагы саякаттап калсак керек. Ал эми поезддин терезелеринен көп нерсени көрсө болот. Алгач вокзал, көз жаш, кубаныч, узатуулар, алгыла деген тамак аштар, жол жана рельстер. Поезддин дагы өзүнүн философиясы, тарых таржымалы, кыймылдагы жашоосу бар. Поезд өзүнүн өзгөчө үнү менен алдыга сапар алган сыяктуу, биз кетип бара жаткан өмүр деген поезд көп нерсени артка калтырып, алга карай умтулууда. Достор, биз жаш болсок дагы, кары болсок да өмүрүбүз көз алдыбызда зымырап өтүүдө. Бизге канчалык жаш курагыбыз учурда узак сезилбесин, бирок убагы келгенде өмүрүбүз көз ачып жумгунча өткөнүн мойнубузга алып отуруп калабыз. 2100 жаңы жылды бизсиз тосушарын баарыбыз билебиз. Ал эми адам күч кубаттуу, ден соолукта болсо 70-80 жыл жашайт. Ошунчалык өзүбүздү жаш курагыбызда алдуу, күчтүү, тоону көмкөрөм деп сезбейли, өзгөчө жаш курак учуп өтөт да, анан 70-80 жашта карылыкка моюн сунуу кыйын болот. Андыктан ушул курак туура чечим чыгарууга сонунбак.
Жашоодо туура чечим чыгаруу өтө маанилүү. Өзгөчө жаш куракта туура чечим чыгаруучу жоопкерчилиги берилген. Баарыбыз жакшы билгендей, биздин баштапкы чекитибиз төрөлүү деген станциядан башталган. Жана акыркы чекит өлүм болуп, муздак жер кабыл алары анык. Кудай бул өмүрдү жөн гана берип койбойт. Биз айтып жаткан поездге даярданып сапар алган сыяктуу, өмүр поездине дагы чемодандарыбыз, максаттарыбыз менен отурарыбыз анык. Жана бул сапарды кандай өткөргөнүбүз туурасында келечекте отчет дагы беребиз. Бекеринен насаатчы китебинде жаш чагыңда кубан, жаш улан. Жаш күнүндө жүрөгүң кубанычтын даамын татып калсын. Жүрөгүңдүн кабылосун, көзүңдүн жетеги менен жүр. Бирок билип кой, ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартат деп айтылбайт. Кудай бар, жана биз анын алдында жооп беребиз. Атеисттерге жана материалисттерге Кудай жок дегендин жакканы бул кандайдыр бир жооп берүү жоопкерчилигинен арылтат. Эгерде Кудай Теңир бар экенин сезип, туюп, билип көрүп жатсак, анда ар бир күндү ага жооп бере алчудай кылып пландаштыруу зарыл. Ыйык Кудай ар бир адамды адилет иш кылууга, сүйүүгө, жакшылык кылууга чакырат. Кудайдын талаптары бийик. Ыйык жазууда мындай дейт: демек, ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Өмүр поездинин көпчүлүк жүргүнчүлөрү поезддин терезесинен башын чыгарып алып, артты карайт. Өткөн аралыкты, колдонулбай калган мүмкүнчүлүктөрдү, кылган иштерди, бирөөнү таарынтканын, башкага адилетсиз мамиле кылганына көз чаптырат. Бирок жашоонун чындыгы, ал аралыкты кайрып алып, өзгөртүп, ак барактан баштай албайсың. Кечээ жана эртең деген чекитке баруу мүмкүн эмес. Бүгүн деген гана чекиттен өзгөртүү киргизүүгө болот. Көптөгөн ток-шоу программаларда алып баруучулар сизге артка кайрылып, жашооңузга өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн болсо эмне кылат элеңиз деген суроону узатышат. Кээ бирөө көп нерсени өзгөртөөрүн айтат. Кээ бирөө болсо эч кандай өзгөртүү киргизбейт экенин айтат. Чындыгында угарман, баарыбыз жеткилең эмеспиз. Жана көп ката кетиребиз. Кайсы бир убакытта кетирген катабыз азыр алаканга салынгандай ачык көрүнүп турат. Себеби биз ал жерде болгонбуз жана билебиз. Ал эми келечекте биз боло элекпиз. Ошондуктан эмне болоорун биз так билбейбиз. Индуизм, буддизм жана ламаизм аттуу чыгыш диндери жашоонун түрлөрү жана көп мүмкүнчүлүктөр бар деген идеяны бул дүйнөгө сунушташат. Ал эми ыйык жазуу бизге бир гана өмүр берилгенин жана ар ким өз жашоосуна, кылган иштерине жоопкерчиликтүү экенин айтат. Компьютер оюндарын ойногон жаштар жакшы түшүнсө керек. Оюнда бир нече жан берилет. Акыркы жаны калганда мага тоскоол болбо, бир эле жаным калды деп болгон күч аракетин жумшайт. Бизде болсо бир гана жан бар. Аны маңызсыз, максатсыз, пайдасыз иштер менен жашоо таптакыр болбойт. Анткени убакыт абдан баалуу. Сен кандай максатта жашайсың деген суроону постмодернизмдин жаштары бербейт. Кээ бирөөлөр убакыт өтсө эмне экен? Өтсө өтөт да деп жоопкерчиликтен олактап, ишиң болбосун. Бул менин жашоом. Кааласам ичем, кааласам уктайм, кааласам эч нерсе кылбай коем дешет. Бирок чындыгында эгерде сенде көп жашоо, көп жан бар болсо, ушинтип айтуу сага жарашмак. Бирок сенде бир гана өмүр бар. Сен кайрадан жаш болбойсуң. Сен кайрадан 18ге, 20га, же 30га чыкпайсың. Поезд болгон ылдамдык менен кетип баратат. Күндөрү болсо чуркабастан учууда. Жашообузда көптөгөн адамдарды жолуктуруп, досторду, өмүрлүк жарды таап, аларды таанып билип, кайсы бир сапаттарын өзүбүздө алуудабыз. Башка адамдардын биздин жашообузга тийгизген таасири эбегейсиз. Алар бизге жакшыны да, жаманды да үйрөтүшөт. Ошондуктан бул өмүрдө туура досторду таба билүү маанилүү. Бирок кайдыгерликтен алыс бололу. Бул өмүрдө жалгыз өзүбүз эле жаралып калгансып, жекече кызыкчылык жана максаттарды көздөбөй, башкаларды да өзүбүздөн жогору санаганыбыз туура. Жардамга муктаж адамга кол сунуп, жөлөп таяп, чыныгы баалуулуктар, адептүүлүк, кечиримдүүлүк, кайрымдуулук, боорукердик жана сүйүүнү көрсөткөнгө аракет кылалы. Бүгүн сен эч кимди басынткан жоксуңбу? Эч кимди таарынткан жоксуңбу? Өзүңдөн башкага көңүл бурдуңбу? Башкага жардам бердиңби? Акыркы жолу сен кимге жол бошотуп, урмат көрсөттүң? Акыркы жолу кимдин сөзүн бөлүп жарбай, акырына чейин уктуң? Өзүңдүкүнөн башка кимдин ою сага кызык болду? Кудайдын ою менен эсептештиңби? Бул суроолорго жооп берип, ойлонуп, жашооңдогу башкалар менен болгон мамилеңди анализдеп көр. Жаш кезде көптөгөн маанилүү чечимдерди чыгарууга туура келет. Бирок алардын ичинен эң эле маанилүүсү Кудайга кызмат кылууну, анын жолу менен жашоону чечүү. Бул чечимди качан чыгарганың туура болот? Ыйык жазууда жаратканыңды эсиңден чыгарбоонун жалгыз жолу жогоруда айтылгандай ага бүт жүрөгүң менен кызмат кылуу. Жашооңдогу бул эң маанилүү чечимиң бүтүндөй келечегиңе таасир этет. Албетте, келечегиңе таасир эте турган дагы башка нерселер бар. Алсак үй бүлө курууга, жар тандоого жана жумушка байланыштуу чечим чыгарышың керек. Булардын баары маанилүүдечи.
Бирок адегенде Кудайга мүмкүн болушунча жаштыгыңды арнап көбүрөөк кызмат кылууну чечип алганың абзел. Эмне үчүн? Анткени чечимдер бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Мисалы, турмуш курууга, жумушка орношууга байланыштуу чыгарган чечимиң Кудайга кандай кызмат кылаарыңа таасирин тийгизет. Ошол эле учурда Кудайга кызмат кылууга болгон каалооң үй-бүлө курууга жана жумушка байланыштуу кандай чечим чыгараарыңа таасир этет. Байкасаңар жаш угарман, Кудайды тандоо жашоонун бүт сферасына чоң таасир тийгизет. Адегенде жакшы жумуш таап алайын, анан Кудайга кызмат кыла баштайм деп такыр ойлобо. Анткени аш десең ашка, иш десең ишке тойбой турган жаштык кез Кудайга көбүрөөк кызмат кыла турган сонун учур. Көптөгөн жаштардын ден соолугу чың жана үй бүлөлөргө караганда жоопкерчиликтери аз болгондуктан ар кандай оор тапшырмаларды аткара алышат. Ушундай сонун курагыңда Кудай үчүн эмнелерди кылгың келет? Эгерде жүрөгүңдө Кудайга кызмат кылуу каалооң бар болсо, жаштыгыңды текке кетирбей, ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп кал. Азыр Кудайдын эркин кубаныч менен аткарууга шарт түзгөн чечимдерди чыгара турган убагың. Убактыңыздарды бөлүп биз менен болгонуңуздар үчүн рахмат. Кайрадан амандашканча аман туруңуздар. Ушуну менен жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Саламатта калыңыздар.